Sanalı Kırgızistan boyunca tanımal bolup kelgen ошол Saitov Abdurasul деген жигитибиz бар. Бул түшүмдүүлүктү кантип көтөрүш керек, кайсы соттор выгодный, кандай аракет кылыш керек, кандай технологияга эме кылыш керек. Ушул жигитке сөз берип койсок, ушул жигит сиздерге кеңири өзүнүн илимин, билимин сиздер менен бөлүшүп койсо. İskat kılıp kanaylarına, kadınlar önünden gelgen dikanlar, ağvanlar, buna kulu mükemmel maşkanlar olsa, buna ağzına ikisine ben ayıp ketemin, özüm kolduğum gelgen kulu mükemmel sottorlar. Birinciden biz erte pişirip satış için kilerden ümeli kolduğumuz sottu. Bu İtalya'dan gelgen 20. yıldan başlap biz bu kulu mükemmel maşkı gözetiyoruz. Kulübnika bu erte жазында ерте пышат. Эгерде уну кепли сакылбай балаган деп коет, ага от жагылбай жөнүнө жаап неме кыласыздар. Негизинен клубниканы биринчи эгиштен алдын жердин анализдерин чыгарып аласыздар. Жердин анализин чыгарсаңыздар, иштеш жол жеңил болот. Кайсыл алыс жетишпейт, ошону бере баштайсыз. Андан кийинки мынау килерден кийин ана Кабрила деген бар, Мурана деген неме Кабрила, Альбион, Альба, Мурана деген азыр эми дагы бир жаңы сорттор чыкты. Преми деген сорттор бар. Мына килерге караганда эртерээк пишат экен. Мунун негизинен мына тамчылатуу сугаруу боюнча жерде мына дөңсөк кылып аласыз. Бийиктигин 18-20 см кыласыздар. Эмен дөңүнүн эни 70 см болот. Ортодогу адам басып жүрөтүлгөн жер 40 см болот. Анан жанагы пленка менен неме кылып коюлса, жаап коюлса, пленканын эни бири 30 см болот. Ошол жетет. Анан бул бир жагынан көп чыкпайт, экинчи жагынан сууну кургатпайт, жерден нымдуу бармайт, жерден топуракта ар дайым 45-50% нымдуулукта кармап турушуңуздар керек. Анан негизинен мына тамырдан, жалбырактан берилет. Biz көп жылдан бері мына гумат жеті, гумидирба, эмкали деген, абсинский деген органикалық азықтар бар, ошоны колдонобуз. Себеби биздин өзүбүздүн балдарыбыз жейт. Калибри жакшы карасаңыздар 55-60 граммга чейин жетет. Мунун немеси бир жакшы неме алган болсоңуздар, бир түптөн 400-500 граммга чейин алсаңыздар болот сезон ичинде. Мунун килериники 40 күн ичинде бушуп бүтөт. Андан кийин жанагы буну кыска күндүн ичинде бышатырган деп коет. Анан узун чозулган күндүн ичинде дегенде Мурана, Кабрила дегендер бар. Ушуларды эксеңиздер саратан айы 45 күн дем алат, 45 күндөн кийин кайра күзгү түшүмдү бере баштайт. Бек кыскалап айтып коеюн, суроолоруңуз болсо кайрылсаңыздар мен жооп берем.